Жашынакай болот, класс басылат, комментарий басылат. Тибеч, пожалуйста, Тибеч, Сураныч. Өткөн айда интернетте өздөрүн патриот атаган жигиттер Москвадагы кафелердин биринен кыргыз кыздарын кармап алып кордоп жаткан видео тараган. Анда кыргызстандык балдар кыздардын башка улуттагы эркектер менен жүргөнүнө нааразы болуп, кекетип жатканын көрүүгө болот. Кече күнү Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү кыздарды суракка алган дал ушул 3 жигиттин кармалганын билдиришти. Анда жабыркаган кыздардын бири полицияга кайрылган. Баарынан кызыгы өздөрүн патриот атагандар акча бербесеңер тартылган видеону таркатып жиберебиз деп опузалоого да аракет жасашыптыр. Ал бала эшикке чыккандан кийин мени бардык биз уже таксиге кетип атканда шантажировать этип баштады. Чоң кыз, өзүң жашынакай эле кыз экенсиң. Давай мен видеоңду удалять этем. Сен бизди гостиницага алып барасың. Могу балдардын баарын менин да ортодо обслуживать этесиң. Мынча акча 20 миңден 50 миңге чейин соодалашкандай болду да. Колго түшкөн жигиттер болсо ал күнү мекендеш кыздарын кордогондон башка одоно эч нерсе жасабаган моюнуна алып отурушат. Ошол боюнча кылганбыз. Бирок кечирим сурайм. Бүткүл элдин алдында, бүткүл кыргыз элинин алдында кечирим сурайм. Андан ары башка кандай кылбайбыз. Ал жерде патриотмун деп эсептейм. Патриот деген эмне бул? Патриот деген бул мекенди коргоп, мекенди сактоо. Тартип сакчыларынын айтымында акыркы убактарда Россиянын аймагында жүргөн эмгек мигранттардын арасында кылмыштуулук өсүп кеткени байкалууда. Бул киши өлтүрүү, уурулук, зордуктоого байланыштуу окуялар. Мисалы жакында эле 5 кыргызстандык Москвада аялды зордуктоого шектелип колго түшүрүлүштү. Буга чейин да Россиянын дагы бир шаарында өз мекендешин бычактап өлтүргөн жигит камакка алынган. Ал боюнча 5-өтөн сот санкциясы менен камакка алынган. Азыр бүгүн тергөө иштери жүрүп атат. 5-өтөн ушул биздин Кыргызстандын жарандары Москвада иштеп жүргөн дворник болуп, азыр күнү тергөө жүрүп жатат. Өзүнүн тууганын өлтүрүп койгон, квартирадан урушуп кетишип, бычак менен сайып өлтүрүп койгон. Ал киши дагы ошо жүргүзгөн иш-чаралардын негизинде кармалып, ошо полициясына өткөзүп берилген. Ал дагы азыр күнү камакка алынды, соттун санкциясы менен. Азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Айрым талдоочулар мигранттардын арасында кылмыштуулуктун өсүп жатышына жумушсуздук себеп болушу мүмкүн дешсе, кээ бирлери Кыргызстандан келген криминалдык топтордун аракеттери күчөп жатканына байланыштырышууда. Бирок Россиянын аймагында иштеп жүргөн кыргыз жарандардын көпчүлүгү кылмышкерлерден жабыркаган күндө деле тартип сакчыларга арызданып барышпайт экен. Көбүнчө биздин мекендештерибиз сыртта жүргөндө дагы бир четинен кайрылгандан коркушат, экинчи четинен күнүгө иштесе анан бизге келип заявление жазса, эртең келип кайра дагы сурак калтыртып, анан ушундай убактысыларын дагы эметкиси келбейт. Мына акыркы окуялардын бири бет капчан адамдар бирөөнүн үйүнө кирип, кыргыздардын эле үйүнө кирип, кыргызча эле сүйлөшүп, эшикти жаап ач деген эмне маселелер болгон. Анан тоноп кетишкен. Эмесине чейин, азык түлүгүнө чейин алышып, телефон кийимдерин алып алып, кичине акчалары кичине эле болсо керек, ошо калган окуттарын алып кетип калышкан. Тилер болсо заявление жазбастан эле күн эле квартирасын алмаштырып эле кетишти да. Расмий маалыматтар боюнча былтыр Россияда кыргызстандык жарандар гриптер болгон кылмыш иштери 2014-жылга караганда 129 фактыга көп катталган. Ал эми Арганда кылмыш боюнча айыпталып, абактарда жаза өтүп жаткандардын саны 1,5 миңден ашат. Алардын көпчүлүгү уурулук жана каракчылык үчүн соттолушкан. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.